12 кылым. Европа. Ачарчылык жана кургакчылык карапайым элди аябай кыйнап салган эле. Бул аз келгенсип ызгаардуу кышта элдин мүшкүлүн огоеш бетер күчөтүп жиберген эле. Ачарчылыктан, сууктан адамдар кырылып жатты. Бул мезгилдери Европада лидер католик чиркөөсү эле. Бүткүл мамлекеттер папага кыңк этпестен баш ийчү. Чиркөө саясий жана аскерий күч болуп, кол курап, крестүүлөрдүн жортуулдарында уюштуруп турчу. Салыктын түрлөрү аябай көбөйүп, атүгүл абага да салык салып турушчу. Чиркөөнүн саясатына каршы келген бүткүл иш-аракеттерге тыюу салынып, аяусуз жазаланып турган. Илимий изилдөөлөргө, искусствого тыюу салынган. Буга мисал катары 15-кылымда мусулман окумуштууларынын эмгегине таянып жердин тоголок экендигин аныктаган, жер тоголок деп айтып чыккан жана ушул кылгандык үчүн тирүүлөй өрттөлгөн Джордано Брунону, илимий изилдөөлөрү үчүн өмүр бою камалган Николай Коперник менен Галилео Галилейди айта алабыз. Чиркөө Библияга эмес, өздөрүнүн кызыкчылык үчүн түзүп алган чиркөө системасына баш ийдирүүнү каалап жатты. Библияны да өз кызыкчылык үчүн өзгөртүп турушчу. Атүгүл ушул күндө да Библия күн өткөн сайын өзгөрүп турат. Мисалы, 2008-жылы чыккан Библияда жоолук салынышты каалабаган аялдар чачтарын кырдырып салышсын деген стих бар болсо, андан кийинчерээк чыккан Библияда ошол эле жерин жоолук салынышты каалабаган аялдар чачтарын кырктырып алышсын деп өзгөртүп алышкан. Биринчи версияда жоолук христианчылыкта парз деп буйрук кылса, экинчи версияда аны модага айлантып коюшкан. Кыскасы, ушул сыяктуу өздөрүнө жаккан жерлерин өзгөртүп, Библияны христианчылыкты жеке кызыкчылыгына адаптация кыла башташкан. Кудум азыркы күндө да биз мусулмандар диний кээ бирки маселелерди өз кызыкчылыгыбыз үчүн, айрыкча саясий кызыкчылыгыбыз үчүн колдонгондой. Байкасаңыз, шайлоого жакын маалда көбү жумага бара башташат. Дин жеке кызыкчылык үчүн, саясат үчүн курал кылынбайт. Тескерисинче, саясат, жеке көз караш дин үчүн курал болушу керек. Токтогон жерден уланталы. Натыйжада Европада ким чиркөөгө баш ийбесе, аяусуз жазалана баштады. Инквизация аттуу чиркөөнүн жазалоо системасы пайда болду. Элдин арасында чиркөөгө нааразы болгондор, каршы чыккандар да көбөйүп жатты. Атүгүл чиркөө диктатурасынын айынан атеизм пайда болгон. Ооба, атеизмдин келип чыгышына чиркөөнүн диктатурасы, агрессиясы себепчи болгон. Мусулмандардын арасында да агрессиянын көбөйүшү жана логикалык негизде маданиятуу түрдө түшүндүрүү ыкмасы азайган кезде динге болгон душмандык, динсиздик огоеш бетер күчөйдү. Чиркөөнүн агрессиясынын айынан ар кандай топко бөлүнүүлөр пайда болду. Булардын арасынан эң коркунучтууларынын бирөөсү шайтанга сыйынгандар эле. Булар топтоо менен болуп чогулуп алышып, төгөрөк кылып от жагышып, ортосуна кара мышык коюп ага сыйынышчу. Анан мышыктын куйругун өпкүлөшчү. Алардын оюнда мышык аркылуу аркы дүйнө менен байланыш курулуп турчу. Германиянын Хильдесхайм шаарынын епископу Кондрат, Рим папасы 9 Григорийге сатанисттердин культу тууралуу кат жөнөтөт. Маалыматка ылайык, шайтанга сыйынгандардын саны 1000ден ашып кеткен эле. Албетте, чиркөөнүн атайын тыңчылары кээде бул маалыматтарды ашыкча эле апыртып жиберишчү. 1234-жылы Рим папасы Григорий Vox in Rama, Рама жаңырыгы аттуу мыйзамга кол коёт. Бул мыйзам боюнча мышыктар булар шайтан болуп саналып, ийгиликсиздик, бактысыздык алып келчү жаныбарлар эле. Ачарчылыкта, кургакчылыкта дал ушул мышыктардын айынан болуп жатат деген көз карашта таңооланат мыйзамда. Мышык багууга тыюу салынып, бүтүндөй Европадагы мышыктар өлтүрүлсүн деген буйрук чыгат. Заматта мышыктарга каршы согуш башталат. Мышыктар кайнак сууга салынып, тирүүлөй өрттөлүп, тээ чиркөөдөгү коңгуроонун башынан ыргытылып өлтүрүлө баштайт. Атүгүл мышык ээлери еретик, тагыраак айтканда кайрыдин болуп саналып, мышык менен кошо тирүүлөй өрттөлө баштайт. Тарыхчы Роберт Дарнтондун Улуу мышык күрөшү аттуу китебинде бул мышык согушу 13-кылымдан тартып 17-кылымга чейин улангандыгы айтылууда. Атүгүл бул нерсе бара-бара атайын адатка, атайын майрамдарга да айланып кетет. Мисалы, учурдагы Бельгиянын Ипр шаарындагы Каттенстоет, башкача айтканда мышык фестивалы, дал ушул мышык согушунан улам калган жөрөлгө. Акыркы жолу Ипрда мышыкты 1817-жылы ыргытышкан. Бул майрам азырда кызуу майрамдалып келет. Албетте, азыр коңгуроонун башынан чыныгы мышык эмес, оюнчук мышык ыргытылат. Ылдыйдагылар болсо аны тутканга аракет кылышат.
16-кылымда Францияда мышыктар элдин көңүлүн ачуу үчүн атайын өрттөлчү. Калган гүлдөрүн үйгө бакыт алып келет деген максатта алып кетишчү. Бул жөрөлгө 1765-жылы гана токтотулган деп жазат тарыхчы Дарнтон өз китебинде. 1234-жылкы Рим папасы Григорийдин мышыктарды өлтүргүлө деген мыйзамынын натыйжасында Европада дээрлик мышык калбай калат. Айрыкча кара мышыктар жок болушу керек эле. Учурдагы жолуңдан кара мышык өтсө ишиң жүрүшпөй калат деген келесоо ишеним да дал ушул караңгы Европанын мышык согушунан улам калган. Мышыктардын чычкан тутуусу бул шайтандын инсандын рухунун багындыруусу катары сүрөттөлчү. Ошондуктан жаныбар жок кылынышы керек эле тез арада. Бирок бул мышык согушу өтө чоң катастрофага алып келди. Европаны бүтүндөй чума оорусу каптап кетти. Кантип? Санитардык нормалар сакталбаган, атүгүл кадимкидей ажатканасы болбогон Гир Европада мышыктар жок болгондон кийин оорулардын жайылтуучусу болгон чычкандар аябай көбөйүп кеткен эле. Жараткандын койгон тең салмактуулук мыйзамы бузулган эле. Чычкандар таштандыларды тазалап жеп, вирус бактерияларды өздөрүнө алып алса, чычкандарды мышыктар жеп, алардагы бактерияларды жок кылат. Натыйжада мышык өз ырыскысын алат, ал эми адамзат болсо оорудан оолак калат эле. Аллахтын адыл, башкача айтканда адилеттүү, бүткүл жерде тең салмактуулукту кармап турат деген ысымы дал ушул жерде көрүнүп турчу. Бирок Рим папасы Григорийдин логикага жатпаган мыйзамынын айынан бул тең салмактуулук бузулду. Европа чуманын айынан кырыла баштады. Көчөлөрдө адамдардын өлүктөрү жатып калды. Аны алып тазалай турган адам да калбай калган эле. Натыйжада жалпы жонунан Европа калкынын жарымы, тагыраак айтканда 75 миллион киши оорунун айынан көз жумат. 12-13 кылымдарда башталган оору 17 кылымдарга чейин уланып турду. Католик чиркөөсү бул оорунун пайда болушуна протестант чиркөөсүнүн туура эмес ишеними себеп болду деп актанганга аракет кылып көрдү. Бирок бул жомокко эч ким ишенген жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушуна бараткан. Бир кезде алдынан балдарын эмизип жаткан мышык чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахабаны ал мышыкка күзөтчү кылып дайындайт да, сахабаларына мышыкты үркүтпөй айланып өткүлө деп буйрук берет. Согуштан кайткандан кийин мышыкты багып алат. Атын болсо Муазза деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаззасын аябай жакшы көрчү. Бир күнү Муазза пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чапанынын этегине жатып уктап калат. Мышыктын уйкусун бузгусу келбеген пайгамбар чапанынын мышык жаткан учун кыркып акырын туруп кетет. Эң көп хадисти рываят кылган сахабанын аты Абу Хурайра. Бул мышыктардын атасы деген маанеге келген атты ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү койгон эле. Себеби Абу Хурайра мышыктарды аябай жакшы көрүп, аларга кам көрчү. Атүгүл Абу Хурайра өлгөндөн кийин кабырынын айланасында 100 миңдеген мышыктар жүргөнүнө күбө болушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мышыктарды жакшы көрүү ыймандан дейт. Кандайча деп сурашканда, Абу Хурайра жакшы билет деп жооп берет. Ушул окуялардан улам ислам дүйнөсүндө мышыктарга өзгөчө мамиле көрүлөт. Мисалы, Мекке, Медина, Стамбул шаарларына барып калсаңыз, мышыктардын ээн эркин көчөлөрдө жүргөнүн көрөсүз. Осман дөөлөтүндө атайын көчөдө калган ит мышыктарды караган кесип ээлери бар эле. Буларды манжажы деп коюшчу. Алар дайыма мышык жана ит үчүн даярдалган эттерди сатып алып бышырып берип турушчу. Мынакей, жөнөкөй эле мышыкка болгон орто кылымдын Европасынын мамилеси жана пайгамбарыбыздан өрнөк алган ислам үммөтүнүн мамилеси. Бул жерде максат албетте мышык эмес. Ошол мышык аркылуу көз караштарды, логиканы, идеологияны салыштыруу. Эгер бизде азыркы доордун жаштары илимге, билимге, аң сезимге, жан дүйнөгө басым жасап, аларды байытканга аракет кылбастан, тескерисинче атам мусулман болгон үчүн мусулманмын деп, же болбосо интернеттен бир-эки макала окуп, ушул видеого окшогон бир-эки видеону көрүп коюп эле ошону илим алуу деп элестетип калсак, анда натыйжабыз жакшылыкка алып барбайт. Диний болсун, же маданий каада салттык болсун, айтор бир маселени түшүндүрүүдө логикага ылайык, сабырдуулук менен маданияттуу түрдө түшүндүрүүгө аракет кылбай, тескерисинче сөгүп каккан агрессор болуп калабыз. Ушуну билели. Агрессия менен, ачуулануу менен дин жайылбайт. Уруш жаңжал чыгат, адамдарды динден алыстатабыз. Бир ката экинчи бир ката менен түзөлбөйт. Эгер агрессиядан арылбасак, абалыбыз жогорудагы мышыкты шайтан деп өлтүрткөн караңгы поптордой эле болуп калат.